Аракечтин кызы. Апа, атам көчөнүн башында мас болуп жүрөт. Азыр үйгө келип тополоң кылса, кимдин үйүнө качып барабыз деп, кичинемде атамдын мас болгонун көрүп, чуркап келип апама айтчумун. Апам байкуш иним экөөбүздү жетелеп, конушулардын үйүнө качат эле. Ал жактан атам таап алгандыктан, акыркы күндөрү бош турган малканага кирип, жашынат болчубуз. Энен Дурайымдын аялы дагы кайсы ойношундун жанына кеттин деген атам, үйдү үч көтөрүп, жинди адамдай кыйкырып апамды издейт. Кокус апамды таап ала турган болсо, ой боюна койбой чачынан тартып тепкилеп кирчү. Ата, апамды урбаңыз деп, иним экөөбүз жалдыраганыбызга карабай, бизди кошо уруп кирчү. Кээ күндөрү бизди таппай чарчап уктап калчу. Биз атам уктагыча малканада отуруп чыгат элек. Апам инимди көтөрүп, мени ээрчитип, атам уктаганда үйгө кирчү. Атам эч жерде иштебейт. Ар кимдин үйүндө кызматын кылып, алар атамды иштеткен аз келгенсип, көбүнчө арак куюп берип коюшат. Апам дагы ар кимдин кирин жууп, кызматын кылып, тапкан акчасына үйгө, тамак ашка керектүү нерселерди алат. Дайыма эле ар ким үйүнө кызмат кылдырууга чакыра бербегендиктен, көбүнчө чай менен нан жеп жатып алабыз. Тамак жеген күндөрү көбүнчө макарондон тамак жейбиз. Эт качан жегенибиз эсимде жок. Мектепте окуп жүргөндө классташтарымдан кысынчумун. Себеби мен мектепке жупуну кийинип келгенимден, атамдын күндө мас болуп жүргөнүн көрүшүп, мени Аракечтин кызы деп айтышчу. Сабакты кыйратып окуган жокмун. Көбүнчө кийимимден уялып мектепке барчу эмесмин. Апам иним экөөбүздөн башка төрөгөн жок. Атам бизди бакпаганы аз келгенсип, апама сен мага көп бала төрөп берген жоксуң, мен башка катын алам деп тополоң салчу. Колуна тийген буюм менен апамды уруп, алдына тамак алып келсе, ушул дагы тамакпы, итке тамак салып бергенсип, күндө макарон бересиң деп, дастаркондо турган тамакты дубалга атып урчу. Мен ушундай тополоң көрүп чоңойгон үчүн, атамдын кылган кылыктары жүрөгүмдөн азыркы убакка чейин кетпей койду. Себеби мен азыр 29 жашка чыксам дагы Аракечтин кызы деп айтышат. Убакыт өтүп, иним экөөбүз чоңоюп, мектепти бүттүк. Атам акыркы 2 жылдан бери такыр оозуна арак албайт. Апам байкуш өмүр бою атамдын таягын жеп, 2 жылдан бери адамча жашап калган эле. Атамдын көрсөткөн азабынан кутулдум деп турганда, эми менин азабымды тартып отурат. Сен колунда жок жердин кызы болосуң, Сен Каарбек Алкаштын кызы элең. Атаң ичпей калганбы деген сөз дагы деле мени менен бирге жашап келе жаткандыктан, буйруса ушул сөздөрдөн кутулам, бутума турам деп, мен дагы Москвага жөнөдүм. Максатым жакшы иштеп, акча кылып инимди жаныма чакырып алуу. 2 бөлмөлүү үйүбүзгө улап үй салуу. Апама башка аялдар тагып жүргөн алтын буюмдарды алып берип, апамды кубантуу болчу. Мектепти бүтөрүм менен айылдашыбыз Зумрат эженин кызы Акылай эже баламды карап бересиң деп Москвага алып кетти. Бирок Москвага келгенден көп өтпөй, Акылай эже өзү кош бойлуу болуп калып, баласын мага каратпай өзү карап, мени магазинге пол жуугуч кылып жумушка киргизип койду. Өзүм араң 18ге чыгып, орус тилин билбеген үчүн башында кыйналдым. Бирок кийин көнүп кеттим. Менин Москвага келген максатым акча табуу эле. Каарбек Алкаштын балдары эстүү чыгып, үй жайын оңдоп койду деген сөзгө татыйм, мен көп акча таап бай болуп кетсем, эч ким атамды Алкаш дебейт деп ойлойт элем. Ай сайын апама акча салып, мурдагыдан бир топ тынып калышты. Мурда бизди колунда жок деген коңшулар көбүнчө аш тойго чакырбайт эле. Азыр мен акча жөнөткөн үчүн апамы чакырып калышкан. Кээде апама чалсам, аялдар менен тойдон келатам деп айтып калат. Жалгыз өзүм иштесем, күнүмдүк тиричиликтен ашпайт. Өзүмдөн бир жаш кичүү инимди жаныма чакырып алайын деп жүргөндө, мен иштеген магазинде жүк ташуучу болуп иштеп жүргөн тажик улутундагы Халимдин айылдашы Махмут менен таанышып, жашоом түп тамырынан бери өзгөрүп кетти. Кичинемден мени жигиттер тоготпой, эч кандай мээрим көрөрбөгөндүктөн, Махмуттун сени сүйөм, өмүр бою сени менен болом деген сөздөрү менин ага болгон сезимимди күндөн күнгө күчөттү. Башында Махмут экөөбүз жөн гана жолугуп жүрсөк, кийин Махмуттун сунушу менен бирге жашап калдык. Апама чалып мен турмушка чыгам деп айтканым менен, Махмуттун улуту тажик экенин айта алган жокмун. Акылай эжеге башка айлыгы жакшы жеңил жумуш таптым, жатаканасы ичинде экен деп алдадым. Гуля, сен эстүүсүң, жакшы жүргүн, дем алыш күндөрүндө үйгө келип тур деп, Акылай эже менин алдаганыма ишенди. Махмут мага айлыгы жакшы иш таап берем, аз айлыкка кечке жүрө бермекпенең деп жумуштан чыгарып алган.
Азырынча жашап туралы. Кийин ата энебизге айтабыз. Мен сени сүйөм деп Махмуттун сөздөрүнө ишендим. Мени эч нерседен кем кылбай, каалаган кийимимди алып берип, үйгө акча салам десем акча берчү. Мен бир айда ишсиз жүрдүм. Иш таап чыгайын десем Махмут көнбөйт. Коку сеними чакырсам, тажик улутундагы бала менен жашайт деп ата энеме айтып койбосун деп чакырган жокмун. Махмут экөөбүз ачыкка чыккандан кийин чакырайын деп ойлодум. Эки бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүндө Махмут экөөбүз, экинчисинде дагы бир тажик бала өзбек кыз менен жашайт. Бир күнү мага Махмут: "Гуля, жакшы эле эс алдым окшойт. Сага мен жакшы акча таба турган иш таптым. Халим дагы ишинен чыгат. Үчөөлөп иштеп жакшы акча табабыз" деди. Ал эмне болгон иш? Айлыгы канча деп Махмуттан сурасам, ал иш Россияда эмес. Биз бул жерден кетип Түркияга иштеген барабыз деди. Мен Түркия десе, кыргыз кыздарды сатат деген ой мээме сиңип калган экен. Махмутка: "Сен мага үйлөнгөнүңдү үйдөгүлөргө айтып, ачыкка алып чыксаң, мен сени менен Түркияга барам. Мен сага кантип ишенемин? Балким сен мени алып барып сатып жибересиң" деп айтсам, "Сен эмне жинди болуп калдыңбы? Сен менин аялым экениңди Аллах билсе болду. Түркиядан кайтканда биринчи сенин үйүңө барабыз. Ошондо ата энеңе айтам. Сен менин ак никелүү аялымсың. Менин айтканымды кылууң керек" деген Махмуттун Түркияга кетебиз деген сунушуна көпкө чейин көнгөн жокмун. Махмут бир күнү үйгө бир кишини алып келип, экөөбүз нике кыйдырган элек. Нике кыярдын алдында молдо Махмут экөөбүзгө акыл насаатын айтып жатып, "Мага ата энең өлүп атса дагы күйөөңдүн уруксаты жок бара албайсың. Эми сен үчүн күйөөң жооп берет. Күйөөмдүн айтканын кылууң керек" деп айткан сөздөрүнөн улам Махмут мени ак нике менен алды. Жамандык каалабаса керек деп, акыры Түркияга кетүүгө макул болдум. Бирок ата энеме азырынча айтпай турайын дедим. Паспортумду алып кеткен Махмут Халим үчөөбүзгө Түркияга билет алып келди. Биз көп өтпөй үчөөбүз Түркияга учуп кеттик. Бизди Түркиянын аэропортунан Эргаш деген өзбек бала тосуп алып, бир үйгө алып барып, убактылуу ошол жерде жашап туруубуз керек экенин айтты. Ал үй 2 бөлмөлүү. Бардык шарттары менен Эргаш биздики элет деп тамак ашты муздаткычка толтуруп коюптур. Мен Москвада жүргөндө Акылай эже менен телефон аркылуу сүйлөшүп турат элем. Эми мени таппай калып, ата энеме айтып кабатыр болушпасын деп, Акылай эжеге мен турмушка чыгып, Түркияга кеткенимди телефон чалып айтып коеюн. Ата энеме чалып түшүндүрсүн. Мени издеп кабатыр болушат десем, Махмут азырынча телефон чалууга эрте. Мен өзүм айтам, ошондо телефон чаласың деп көнбөй койду. Түркияга барган күндөн эле Махмут менен Халим күндө бир жака кетет. Мен үйдө аларды күтүп отурам. Махмуттан каякка барып атасың деп сурасам, иштер менен, буюрса жакында жакшы иштер башталат деп жооп бергени менен эч нерсени ачык айтпайт. Махмут бир күнү мага хижап алып келип, "Гуля, сен эми мына кийимдериңди чечип, хижап кийгин. Менин артында туруп, менин кыймылыма карап намаз оку. Үйдө бош отурбай, сүрөлөрдү жатта" деп колума китептерди берди. Ансыз да бош отурат элем. Күндө китеп окуп, сүрө жаттап аттым. Акыркы убакта Махмут динге катуу берилип, мени дагы 5 маал намаз окугун деп талап коюп аткан. Бир күнү эртең жолго чыгабыз. Эртең жолго чыгаардын алдында ата энеңе чалып, Сирияга кетип жатканымды, ал жакта жашоо жакшы экенин айтасың. Кийимдерди даярда деген. Махмут ошол күнү мага Сирияда болуп жаткан согуш жөнүндө айтып берди. "Гуля, мына жаш балдардын өлүп жатканын көрдүңбү? Биз ушуларды көрүп кантип тынч жашай алабыз? Жардам берүүбүз керек." Мага телефон аркылуу Махмут түрдүү видеолорду көрсөткөндөн кийин, "Барам, сиз кайсы жерде болсоңуз, мен жаныңызда болом" дедим. Эртеси күнү Эргаш 2 үй бүлөө өзбек улутундагы эрди катынды балдар менен алып келип, биз 2 машина болуп Түркиядан Сирияга чегарага жөнөдүк. Жолго чыгаарда ата энем кабатыр болот деп айта бергенимден улам, Махмут мага телефон чалууга уруксат берди. Бирок Сирияга кетип жатканымды айтпай, Түркияга иштегени келдим деп айт деди. Махмуттун телефон чалууга уруксат бергенине сүйүнүп, "Макул, Түркиядамын" деп айтам дедим. Узак кеткен гудоктон апамдын эртерээк телефонго жооп берүүсүн күтүп жаттым. Бир топтон кийин апамдын "Алло" деген үнүн угуп, "Апа, кандайсыз? Бул мен Гулгакы, башка номерден чалып атам. Апа, мени угуп туруңуз, мен шашылышмын, буюрса дагы чалам. Мен турмушка чыгып азыр Түркиядамын. Атам, иним жакшы жүрөбү" деп шашылыш апама сүйлөгөнүндөн улам, апамын күкү "Каякка? Кимге турмушка чыктың, кызым? Эмнеге Түркияга кетип калдың? Тынч жүрөсүңбү? Эмне болгон бала сени алып кеткен?" деген
Мага берген суроолорун жоопсуз калтырып, апа дагы чалам, азыр жолго чыгып атканбыз, сиздер кабатыр болбоңуздар, мен дагы чалам деп телефонду өчүрүп койдум. Мен ошол убакта баарын туура кылып жатам деп өз каалоом менен Махмутту ээрчип, Сирияга кеткеним мага кийин азап берерин билген эмесмин. Биз көзгө сайса көрүнгүс караңгы болуп, түн жамынган маалда чек арага жетип бардык. Биздин чек арадан эч кандай кыйынчылыгы жок өткөрүштү. Чек арадан өткөндөн кийин Сирия тарапта бизди 3 адам күтүп турган эле. Биз барганда бизди тосуп алган Араб улутундагы адамдардын колунда автомат, беттери тосулган эле. Бизди машинага салышып алып жөнөштү. Чек арадан өткөндөн кийин бир суткадай машина менен жол жүрүп, бир шаарга келдик. Машинадан түшкөндө эле бир жагымда парк, экинчи жагымда оорукана бар экенин көрдүм. Ошол убакта кандай жерде экенимди билген эмес элем. Кийин билсек, Рака деген шаар экен. Бизди алып кирген арабтар бир квартирага алып киргенде, бизди жашы улуураак араб улутундагы киши кубануу менен тосуп алды. Биз менен келген эки өзбек үй бүлөнү өзбектер жакка, менин күйөөм менен Халим тажик үчүн бизди тажиктер жашаган жака бөлүштү. Бири биринин тилин түшүнөт деп өз улуту менен бирге жашаганы бөлүшөт экен. Бизди эртеси күнү машинага салып, башка шаарга алып барышты. Ал жерден тажик улутундагы адамдар жашаган үйгө алып барышты. Биз барган жерде эч кандай согуш жок эле. Биз барганда аялдар үйдөн чыкпай отурат экенин, эркектер 3 айга машыгууга барат. Машыгуу эки түрдө болот. Бирөө аскерге даярданганы машыгуу, экинчиси Куран, сүрөлөрдү жаттап машыгышат, кийин экзамен тапшырышат деп бизге түшүндүрүштү. Ошол күнү эле күйөөм машыгууга кетти. Мен күйөөсү машыгууга кеткен аялдар менен бирге жашап калдым. Ошол убакта мен тажик тилин билбеген үчүн башында кыйналдым, бирок кийин тилди үйрөнүп кеттим. Бизге көчөгө чыгууга мүмкүн эмес, бирок тааныш туугандарым болсо, ошол аялдарга барууга уруксат берилген. Күйөөм кеткенден кийин толук 40 күн өтүп, кайра мен жашаган жерге келди. Күйөөм киргенден кийин бизге башка үй берип, биз бөлүнүп кеттик. Ошол убакта баарына үй берилип, жакшы шарт түзүлгөн. Каяктан акча алганын билбейм. Бирок күйөөм көп суммадагы доллар алып келип бекитип койду. Сирияда ай сайын адам башына $50 берет. Мага Сириядагы жашоо жагып аткан. Күйөөм жакында дүйнөдө халифат куруларын, буюрса балалуу болсок, ушул жерге мектепте беребиз. Биз ата-энебиздикине барып турабыз. Бирок Сириядан эч жакка кетпейбиз деп жакшы ниеттерди кылчу. Махмут мага ата-энең келбесе дагы иниң келип кетсин, телефон чалып чакыр дей баштады. Айылда иш жок, мен акча салбай калдым. Балким үйдөгүлөр кыйналып аткандыр, инимди жаныма чакырып алайын деп Махмуттун уруксаты менен үйгө телефон чалдым. Менин Сирияда экенимди уккан ата-энем алгач коркуп кетишти. Силер коркпогула, Сирия силер ойлогондой согуш болуп турган жер эмес. Бирөөлөрдүн жалган сөзүнө ишенбегиле, менде баары жакшы. Инимди менин жаныма жибергиле. Эгер жакпаса, кайра кайтып кете берет деп, ата-энемди инимди Сирияга жиберүү үчүн азгыра баштадым. Канчалык инимди жаныма чакырайын деп аракет кылганым менен, иним Сирияга келүүгө такыр көнбөй койду. Биз алгач жашаган 2 жылда Сирияда жакшы жашадык. Эч кандай уруш, согуш биз жашаган жакта жок эле. Күйөөм маал менен машыгууга барып жүрдү. Махмут дайым машыгуудан келгенде акча, алтын буюмдарды алып келип бекитип койчу. Бирок мен ата-энеме акча которум десем каршы болчу. Кантип, каерден которууну дагы билбейт элем. Жашаганыбызга 2 жылдан ашык убакыт өтсө дагы, Махмут экөөбүз балалуу боло алган жокпуз. Бир күнү Махмут мага дагы башка аялга үйлөнүп көрөйүн, мен дагы балалуу болгум келип атат деген сунушун айтып калды. Мен каршы болгон жокмун. Ошол убакта менин динден түшүнүгүм бар, туура жолдо баратам деп ойлогонмун. Пилекке каршы ислам дин деген такыр башка экенин эми билип отурам. Махмут экинчи аял алам дегенден көп өтпөй, өзбек улутундагы бир баласы бар келинге жуучу болуп барып, аны экинчи аял кылып үйгө алып келди. Ал аялынын аты Максуда эле. Максуда киргенден кийин менин Махмутка болгон кызганычым күчөдү. Бирок билдирбегенге аракет кылат элем. Максуданын баласы Жахонгир дагы биз менен бирге жашап жатты. Жашы эми 3дөн ашкан баласын жетелеп, инисинин азыгыруусунан улам, ата-энеси менен жакшы жашоо издеп Сирияга келген экен. Махмут Максудага үйлөнгөндөн көп өтпөй, башка шаарга согушка кетип, ошол боюнча кайткан жок.
Корсо бомба Махмудтун үстүнө түшүп, ошол жерден жан бериптир. Сирияда күйөөсү өрбөн аялдарды атайы бир үйгө алып келет. Ал үйдө жалаң күйөөсү жок аялдар турушат. Жесирлер үйү деп атап коюшат. Жесирлер үйүндө жашоо аябай кыйын. Себеби күйөөсү өлгөн аялдар балдар менен көп эле. Сирияда күйөөсү жок жашоо кыйын. Менин балам дагы жок эле. Жалгыз калгандан көрө деп мага жуучу болуп келген оштук өзбек балага турмушка чыктым. Биздин Сириядагы тынч жашообуз 2017-жылы оорлошуп кетти. Себеби ошол убакта согуш күчөп, ачкачылык аябай күчөдү. Мен өзбек балага турмушка чыккандан көп өтпөй, кош бойлуу болуп калдым. Экинчи күйөөм дагы бир күнү Риватка кеттим деп бир бутунан ажырап келди. Экинчи күйөөм Хамид бутунан ажыраган менен бир бут менен деле согушка барам деп аракет кылып жүрдү. 2018-жылы согуш күчөп, ачкачылык башталды. Хамидке Кыргызстанга кайтып кетели десем, эми артка жол жок. Болоору болду деп көнбөй койду. Ошол убакта Хамидтен боюмда бар болуп, токсикозум күчөп кыйналдым. Аллахым Махмуд менен жашаган убакта бала бербеди. Байкуш Махмуд артынан туяк калтырбай өтүп кетти. Махмуд акыркы күндөрү Сирияга киргенине өкүнүп жүргөн эле. Балким Сирияга келбесе өлбөйт беле. Биринчи көз ачып көргөн күйөөм үчүн мен Махмудту көп эстейм. Токсикозум оор болсо дагы мен төрөп алайын деп ойлодум. Төрөбөгөнгө айлам да жок эле. Күндө коркуу менен жашап жүрүп, мен уул төрөп алдым. Эч кандай оорукана жок. Ошол жердеги аялдар мени төрөтүп алышты. Бир күнү Хамид үйгө жегени бир нерсе таап келем деп чыгып кеткен боюнча кайра кайткан жок. Хамидтин үстүнө бомба түшүп, ошол жерде эле жан бериптир. Хамид өлгөндөн кийин мени балам менен жесирлер үйүнө алып барып коюшту. Жесирлер үйүндө бардык улуттун аялдары бар. Кыргыздарды дагы ошол жерден көрдүм. Баарыбыз биригип калганда эмнеге келдик деп өкүнөт элек. Асманда учкан самолеттон түшкөн бомбалардан канчалаган аялдар, жаш балдар өлүп кете беришти. Кээ биринин колу буту үзүлүп кеткенин дагы өз көзүм менен көрдүм. Ошол убакта деле баары бир халифат орнойт деген ишенич менен жашап жүргөндөр болду. Мен тун баламды үйдөн төрөп, атын Хамза койдум. Ачкачылык өкүм сүргөн, эптеп жан багуу үчүн аялдар арабтарга алтын буюмдарын нанга алмаштырып атышты. Кантип Сириядан чыгып кетсем экен деп жолдорун караштыра баштадым. Сириядан акчага алып чыгат дегенди угуп, ар кимден сураштырдым. Жесирлер үйүндө аялдар, жаш балдар көп. Ачкачылык катуу күчөп кыйналганымдан айла жок, эптеп күйөөм болсо болду деп, үчүнчү жолу Азербайжан улутундагы кишиге турмушка чыктым. Азербайжан күйөөм согушка кеткенде, баламды көтөрүп алып качмак болдум. Мен Махмудтан калган акчаны эч кимге айткан эмес элем. Бир күнү аялдар менен сүйлөшүп отуруп, Сирия-Түркия чек арасына алып барып кое турган адамдарды таптым. Алар балам экөөбүзгө $10.000 сурашты. Менде андай суммада акча жок эле. Эптеп $3.000 берем деп сүйлөшүп, менден башка 2 аял бала чакасы менен бирге 11 адам болуп жолго чыктык. Баарыбыздын балдарыбыз бар. Ал күндөгү кыйналган күнүмдү сүрөттөп берүү оор. Себеби биз менен кетип жаткан аялдын баласы жолдун жарымында жан берип, эптеп бир чекеге коюп, андан ары жолубузду уладык. Баладан ажыроо эне үчүн канчалык оор болсо дагы, калган 4 баласын алып, андан ары жол жүрүү керек болчу. Эртерээк кетип калбасак колго түшүп калуубуз мүмкүн болчу. Бизди баштап кетип аткан араб менен бири топ жерге барганыбызда, биздин артыбыздан кирген адамдар кармап алды. Бизди баштап бара жаткан арабтын көзүн жоолук менен байлап, башка жакка алып жөнөштү. Ал жерден качкандарды атып салат эле. Эми бизди кандай тагдыр күтүп турат деп коркуп турдук. Бизди кармаган амияктар Давляга алып келишти. Давля деген бул бизге окшогон халифат курабыз деген жер. Амияктар булар халифат курабыз деген амирдин желдеттери. Биринчи жолу качканыбыз үчүн бизге эскертүү берилди. Эгер кийинки жолу кармалган болсоңор, атып таштайбыз деп айтышты. Ал убакта эч кандай адилеттүүлүк болгон жок. Арабтар, сириялыктар, Иран, европалыктар кандайдыр жол менен чыгарылып атты. Баары бир халифат курулат. Силер эч жакка кетпей тургула деп кулагыбызга аябай куюшту. Атай адамдарды аң сезимин бузат турган лекторлор бар болчу. Барып өзүңөр жардыргыла, эртерээк жаннатка чыгасыңар деп айтышат. Жаш балдарды, аялдарды өзүн өзү жардырууга жөнөтүп атышты. Жашы 12-ге толгон балдарды маскарларга алып кетишет. Маскар бул
Жаш балдарды согушка даярдоочу жер. Кичинекей балдар колдоруна курал кармап согушка кетип жатышты. Акыркы убакта жесирлер көп. Эркектер азайып атты. Бир эркек 4 аял алат. Менин Азербайжан күйөөм бизди издеп таап келди. Акыркы убакта ал деле 3 аялын кетирген аракет кылып жүрдү. Акыры өзү согушка кетип, ошол боюнча дайынсыз. 2018-жылы аябай оор жыл болду. Мухажирлерди арабтар карабай калган. Мухажирлер деп бизге окшоп башка элден баргандарды айтышат эле. Бир машина тамак аш турса дагы европалыктарга, арабтарга берет. Биз жалдырап атып азыраак алат элек. Башында согуш башка жакта болуп, халифат орнотобуз деп биз тарап жеңип аткан. Канчалаган нефт турган жерлерди, банктарды басып алышты. Акча кеңири, биз дайыма ошондой жашоо болот деп ойлогонбуз. Бизге акча төлөнүп, каалаган тамак аш бекер берилчү. Акыркы убакта күйүндө бамбешка, тамак издеп чыккандар өлүп кетет, же колу бутунан ажырап калат. Жесирлер көбөйдү. Мурда эркектер риватка барса, эми согушка барып атышты. Риватка чыгуу бул нефт турган жерлерди, авиацияларды корбошот. Жашы эми 12-ге толгон балдарды, ал гана эмес, аялдарды согушка чакыра башташты. Алар өздөрү фатва чыгарып алышат. Эч кандай ислам динине байланыштуу нерселер жок. Баары эле динден билими жок. Бирөөнүн айтканына ишенип адашкан адамдар. Ачкачылыктан өлүп калбайлы деп чөптөрдү кайнатып жеп аттык. Кыргыз аялдар топтолуп чогуу жүрүп, бири-бирибизди таштабай жардам берип жүрдүк. Согуш болуп атса дагы жумасына 2-3 жолу келип, баары бир халифат орнолот, качам деп ойлобогула. Качсаңар Аллахтын каарына учурайсыңар. Баары жакшы болот деп сабак өтүп кетет эле. Биздин максатыбыз эптеп күрттөрдүн колуна түшүү болчу. Бир күнү 10дон ашык кыргыздар топтолуп алып, ар кимден сурап атып, күрттөр бар жерге жөнөдүк. Ар бирибизде жок дегенде бирден бала, кээ биринде 6 бала бар. 15-16 саат жол жүргөндө бизди алыстан байкаштыбы билбейм. Асманга карап бирөөлөр ата баштады. Аялдар балдары менен кетип жатканын көрүп, эмнеге атып атышат экен деп, баарыбыз жерге жата калдык. Алыстан ак байрак көтөрүп келаткан адамдарды көрүп, күрттөр турган жака кетип атканын сездик. Себеби бир жагыбызда жарык чыгып айыл, экинчи тарап ээн талаа эле. Эгер ээн талаага барсак, ачтан өлүп каларыбыз анык. Эмне болсо дагы келген адамдарга кошулуп баралы деп, алыстан келаткан адамдарды күттүк. Алардын желегин көрүп, күрттөр атканды токтотушту. Жакындап келген ак байрак көтөргөн адамдарга кошулуп, биз дагы артынан балдарыбызды көтөрүп алып жөнөдүк. Баарыбыз өз каалообуз менен күрттөрдүн колуна туткун болуп бардык. Себеби башка айла жок эле. Эгер биздин күрттөрдүн колуна түшөрүбүздү мужахеттер билсе, өлтүрүп коет эле. Биз бараарыбыз менен бизге хайна, төшөк беришти. Хайна бул чатыр. Бизден башка ар улуттан аялдар, жаш балдар менен көп экен. Көптөн бери ачка жүрүп кыйналган элек. Биз туткунда жүргөн жерди лагерь деп айтышат. Ошол лагерде тамак жедик. Лагерде жашоо оор. Бирок согушта коркуп жашагандан көрө, бул жерде жашоо тынчыраак. Күн ара өргөн жаш балдар. Суу жок, болсо дагы тартыш. Атайы колго түшкөндөр үчүн Кызыл Ай коому жардам берет. Бирок алар бизге берчү жардамды күрттөрдүн колуна берген үчүн алар бизге толук бербейт. Көбүн өздөрү алып сатып жиберишет. Лагерде телефон колдонууга мүмкүн эмес. Бекитип колдонобуз. Кээ бир күндөрү түнү күрттөр чатырга кирип, кадимкидей бизди кордоп, жаш балдардын көзүнчө уруп кетет. Алар телефон издеп, кичинекей балдарды кыйнап, апаңда телефон барбы деп сурашат. Кокус таап алышса, өздөрүнүн түрмөсүнө киргизип салышат. Бул убакта балдарыбыз ким менен калат? Эмне болот? Алардын иши жок. Атайы Кызыл Ай коомунан биз үчүн айына 1 коробка күрүч, бир аз азык-түлүк, керосин берет. Биз ал продуктыларды өзүбүзгө кичине алып калып, калганын базарга алып барып өткөрөбүз. Базарда бардык нерсени алууга болот. Бирок биз өткөргөн нерселерди бизден арзан алышып, бизге биз эмнени алууну кааласак кымбат сатышат. Биз көбүнчө кургак сүт алабыз. Базарга барып келүү үчүн күрттөрдөн уруксат алуу керек. Алар кээде уруксат бербей коюшат. Бириккен Улуттар уюму менен Кызыл Ай коому биргеликте ал жердеги мухажирлердин балдары үчүн мектепке барсын, балдар билим алсын деп мектеп ачышкан. Мухажирлер булар бизбиз. Бирок бир дагы баланын сабаты жоюлуп, бир нерсе үйрөнгөнүн көргөн жокмун. Мектеп эле аты бар.
Менин балам али мектепке бара элек үчүн мен өзүм бир нерселерди үйрөтүп турам. Лагерде адилеттүүлүк жок. Кокустан чет өлкөдөн журналисттер келип калышса, сөзсүз сириялык, ирандык мухажирлер отурган чатырга интервью алуу үчүн алып барышат. Бизди адам ордуна эч ким эсептебейт. Биз отурган жакты жабык аймак деп шылтоо кылышып, журналисттер менен сүйлөшүүгө тыюу салышат. Ал жерде отурган аялдардын кээ бири онкология менен оорушат. Эч кандай оорукана жок. Дарылардан бир гана парацетамол беришет. Кээ бир күндөрү мечиттерден бизге жардам келет. Аны дагы көбүнчө күрттөр өздөрү бөлүп алышат. Бириккен Улуттар уюму тарабынан мухажирлердин балдары үчүн жаш балдар ойной турган парк ачылган. Тилекке каршы ал парк дайыма жабык. Балдарды эч ким киргизбейт. Дагы деле халифат курулат деп ишенип отурган аялдар бар. Кокус мекениме кетем дегениңди угуп калышса, халифат курулат деген аялдар келип, чатырды өрттөп кетүүсү мүмкүн. Алар кетпегиле деп айтышат. Ошондуктан ал жерде мекен жөнүндө сөз болбойт. Кыргыздар атайы чатырда турабыз. Биз Кыргызстанга кетебиз дегенибизди угуп, биздин атырды өрттөйбүз деп 5-6 аял келиптир. Ал аялдар өтө агрессивдүү эле. Биз аларга эч жакка кетпейбиз. Биздин мамлекет бизди алып кетпейт. Өлсөк дагы ушул жерде калабыз деп алдап жөнөттүк. Алгачкылардан болуп казактар өз жарандарын лагерден алып чыгып кетишти. Алар келип казактарды таап, кетесиңби же каласыңбы деп сурабатышты. Мен эч жакка кетпейм. Баары бир халифат курулат деген кеткиси келбеген казактарды эч ким кетесин деп зордогон жок. Сирияда бизге окшогон туткундар кармалып турган 2 лагерь бар. Мен турган Аль-Хол деген лагерде 100дөн ашуун балдарыбыз менен кыргыздар барбыз. Лагердин өзүндө 100 миңден ашуун адам болсо керек. Казактар өз жарандарын алып кеткенден кийин өзбектер алып кете башташты. Бул 2 мамлекет пандемияга карабай өз жарандарын алып чыгып кетишти. Азыр лагерде өз каалоосу менен кетпейм дегендер эле болбосо, калганы өз мамлекетине кетишкен. Бир ай мурда өзбектер акыркы калган жарандарын алып чыгып кеткенде, биз эч кимге керегибиз жок экенин билдик. Силердин бизге керегиңер жок. Келип алып кетишсин силерди дагы деп күрттөр бизге айтышты. Мен бирге отурган кыздын апасына өзүм жашаган айылды айтсам, барып ата-энемдин телефон номерин таап берди. Иним үйлөнүптүр. Азыр Москвада экен. Апам, кызым, сен келсең болду. Сени көрбөй өлүп кетемби деп ойлойт. Биз адаштык. Жаңы Сирияга келип атканда кирүү оңой эле. Кайра чыгып кетүү мынчалык оор экенин билген жокпуз. Бизге силер каапыр мамлекетте турасыңар. Силердин ата-энеңер дагы каапыр деп айтышкан. Менин атам ичкен үчүн мен атамды каапыр деп ойлогонмун. Менин жүрөгүмдө Аракештин кызы деген сөз калган. Мен Аракештин кызы ийгиликке жетиптир деп баарына далилдегим келген. Тилекке каршы мен ошол убакта динди түшүнбөдүм. Чыныгы мусулман болгон жокмун. Сирияга келгенде мен адилетсиздикти, жаш балдарга болгон гомосексуализмди көрдүм. Булар өздөрү фатва чыгарып, өздөрү жазган китеп менен жашоону айтышкан. Дүйнөдөгү эң таза ислам динин биз адашып, башка белгисиз дин менен алмаштырып алдык. Кыргызстан эмнеге бизди алып чыгып кетпейт? Ушул жерде өлүгүбүз калабы деп көп ойлонобуз. Азыр кыргыздар бири чатырда жашайбыз. Ата-энеси өлүп, томолой жетим калган кыргыз балдарды өзүбүз менен алып жүрөбүз. Сирияда тез-тез шамал болуп турат. Күн ысыганда чатырдан күн өтүп кыйналабыз. Жашоо өтө оор. Биз кыргыз элинен кечирим сурайбыз. Курал алып согушка чыккан жокпуз. Бирөөнү Сирияга кел деп чакырган жокпуз. Болгону биз адаштык. Алгач шаарда жашасат, кийин айылда. Акыры мынтип талаада калдык. Акыркы 4 жылдан бери көрбөгөн азап калган жок. Биздин суранарыбыз бизди алып чыгып кеткилечи. Жакындарыбызды көрбөй, бөтөн жерде өлүгүбүз калып кетет окшойт деп коркуп жашайбыз. Кыргыз элим бизди таштабаңыздар деп билдирүү жөнөткөн кыз азыркы убакта Сириядагы лагерде отурат. Урматтуу окурман, ушул окуядан кийин кандай таянак чыгарасыз? Балким жаш балдар үчүн кечирип, мамлекетибизге алып келген туура болоор. Казакстан менен Өзбекстан өз жарандарын Сириядан алып чыгып кетишиптир. Биздин мамлекет сүйлөшүп чыгарып кетсе болобу? Аллахым ар бир пендени туура жолдон адаштырбасын. Аяга.